Эй, салам, бул Карагат техноблогу. Анда кеттик. Дүйнөнү өзгөрткөн 10 технологиялык ачылыш. Эл аралык Альпари каржы бренди 20 жана азыркы 21 кылымдын акыркы 10 жылдыктарында адамдардын жашоосуна эң чоң таасирин тийгизген жана келечекте аны өзгөртө ала турган 10 эң орчундуу технологиялык жетишкендиктердин тандоосун анализдеп чыкты. Windows 1985 жылы ноябрда Американын Microsoft корпорациясы Сиэтлден келген амбициялуу жаш ишкер Билл Гейтс баш болуп, жаңы графикалык интерфейсти чыгарышкан. Ал жеке компьютердин экранын мейкиндигин иштеп чыгуучулардын терезелери деп атаган бир нече тик бурчтуу аймактарга бөлгөн. Тиркеме ар бир карапайым адам үчүн жөнөкөй, колдонууга оңой жана жарык, түшүнүктүү белги иконкалардын аркасында ушунчалык кызыктыруу болгондугу үчүн биринчи версиясы сатыкка чыккандан 10 жыл өткөндөн кийин Windows азыраак өнүккөн башка операциялык тутумдарды дээрлик сүрүп чыгарган. Windows'тун бир нече версиялары чыккандан кийин өткөн кылымдын 80-жылдардын аягынан баштап дүйнөдө чыныгы компьютердик революция башталган. Анткени персоналдык компьютер бир гана чоң иштерге эмес, ал тургай мектеп окуучусуна да жеткиликтүү болуп калган. Amazon экосистемасы 1994 жылы июлда ал кездеги анча белгилүү эмес америкалык бизнесмен Джеффри Безос кийинчерээк Amazon деп аталган дүйнөдөгү биринчи онлайн дүкөндөрдүн бирин негиздеген. Amazon веб-сайтында АКШда жаңы чыккан дээрлик бардык китептерди таап алууга жана кыска убакыттын ичинде сатуучудан буйрутмаланган товарды алууга боло турган. Так ушул Amazon интернет аркылуу биринчи чек ара аралык товарларды жана соода тажрыйбасын камсыз кылган. 21 кылымда Amazon перспективдүү стартаптарга инвестициялоо аркылуу кичинекей интернет дүкөндөн чоң интеграцияланган технологиялык жана медиа корпорацияга айланды. Ошондой эле мобилдик технологияларды да тездик менен өздөштүрдү. Google жана тиркемелер 1996 жылы Google деп аталган интернет издөө системасын түзгөн АКШнын Стэнфорд университетинин 2 студенти Ларри Пейдж жана Сергей Брин бул жаатта жаңы бир нерсе ойлоп таба алаарын ким билиптир. Бирок алар суроонун ачкыч сөздөрүнө жараша колдонуучуга керектүү маалыматты берүүчү башка ойлоп табуучулар тарабынан патенттелген мурунтан эле бар болгон технологиянын ордуна принципиалдуу башка технологияны түзө алышты. Бул шилтемелердин керектүүлөрүн эсептөө жана биринчи кезекте колдонуучуга эң маанилүү барактардан башталган маалыматты берүү жолу аркылуу интернеттеги барактын салмагын эсептөөчү технология. 2005 жылы Google компаниясынын негиздөөчүлөрү смартфондор үчүн жөнөкөй жана колдонууга ыңгайлуу операциялык системаны түзгөн Android'ти $130 миллион сатып алып, дагы бир революциячыл технологияны дүйнө жүзү боюнча жайылтууга түрткү болгон. Биринчи жолу Android орнотулган смартфондор 2008 жылы сатыкка чыгып, дароо эле колдонуучулар арасында популярдуулукка ээ болгон. Анткени бул технология смартфондон интернетке оңой кирүүгө мүмкүндүк берген. Tencent экосистемасы 1998 жылы кытайлык ишкер Ма Хуатенг достору менен бирге Tencent компаниясын негиздеген. Tencent буга чейин дүйнөгө белгилүү болгон ICQ мессенджерин Кытай колдонуучулары үчүн ыңгайлаштырып, кытайлык версиясын QQ деп атаган. QQ мессенджери Кытайда, кийин Түштүк Чыгыш Азиянын башка өлкөлөрүндө чоң популярдуулукка ээ болот. 2011 жылы Tencent ыкчам текст жана үн билдирүүлөрү менен алмашуу үчүн өзүнүн WeChat деп атаган мобилдик тиркемесин ишке киргизген. Ал Кытайда жана андан тышкаркы жерлерде да кеңири талап менен колдонулууда. Facebook учурдагы дүйнөдөгү эң чоң социалдык тармакты 2004 жылы АКШдагы Гарвард университетинин студенти Марк Цукерберг жана анын жатканадагы кошуналары негиздеген. Ойлоп табуунун жаңылыгы ушунда. Кошмо Штаттарда жана башка өлкөлөрдө социалдык тармактар ушул убакка чейин бар болчу, интернет байланыш платформасы катары жашыруу ээсиз болбой калды. Анткени анын катышуучуларынын сүрөттөрү ал тургай алар жөнүндө кыскача маалымат да белгилүү болуп калды. Биз ишкер Марктын өзүнүн чогуу окуган классташтары тууралуу маалыматты кантип таап чыгып, аны жаңы социалдык тармакка кантип жайгаштырганы жөнүндө токтолбойбуз. Бул Дэвид Финчердин социалдык тармак тасмасында кеңири сүрөттөлгөн. Муну биз ири бизнестердин нөлдөн баштап кантип жасалганына кызыккандардын баарына көрүүнү сунуштайбыз. Facebook корпорациясы бүгүнкү күндө бир эле аталыштагы социалдык тармак эмес, Instagram социалдык тармагына, WhatsApp мессенджерине да ээлик кылат. YouTube 2005 жылы PayPal'дын мурунку кызматкерлери болгон 3 америкалык колдонуучулардын видеолорун жайгаштыра турган сайт түзүшкөн.
2006-жылы жаңы видео сервис Google корпорациясынын кызыгуусун жаратып, аны негиздөөчүлөрдөн 1,65 миллиард долларга сатып алган. Эксперттер муну стартап үчүн өтө эле чоң сумма деп баалашкан. Бирок Google 15 жылдан ашык убакыт мурун туура тандоо жасаганын баарыбыз көрүп турабыз. YouTube жылына 15 миллиард доллардан кем эмес киреше табат. Ошентип инвестициялар ашыгы менен акталды десек жаңылышпайбыз. Apple жана iPhone 21-кылымда кимдир бирөөнү уюлдук телефон менен таң калтыруу канчалык кыйын болгонуна карабастан, анын негиздөөчүсү Стив Джобс башында турган Apple корпорациясы iPhone аттуу смартфондун жаңы идеясы менен бүт дүйнөнү таң калтыра алды. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent. Жаңы смартфон 2007-жылы Apple тарабынан атайын ушул смартфон үчүн түзүлгөн жаңы iOS операциялык системасы менен бирге чыгарылган. Apple смартфону уюлдук телефондун, плеердин жана интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар портативдүү ноутбуктун мүмкүнчүлүктөрүн өзүнө камтыйт. iPhone чыкканга чейин эч качан мындай жаңы смартфондор үчүн адамдар кезекке турган эмес. Азиялык технология гиганттарынын катуу атаандаштыгына карабастан, жана дүйнөдөгү смартфондордун көпчүлүгүндө iOS-ке атаандаш Android операциялык тутумунун орнотулганына карабастан, Apple 2020-жылы 200 миллионго жакын жаңы муундагы iPhone телефондорун саткан, жана бул сатуулар анын 2020-жылдагы кирешесинин дээрлик жарымын түзгөн. Блокчейн жана криптовалюталар. Блокчейн бул электрондук формадагы транзакциялардын сериясынын жазуусу, жана ал ар башка бири-биринен көз карандысыз серверлерде сакталат. Блокчейн технологиясы биринчи жолу 2008-жылы дүйнөдөгү биринчи криптовалюта болгон биткоин деген принципиалдуу жаңы финансылык инструменттин транзакцияларын жазуу үчүн колдонулган. Анын жаратуучусу болуп Сатоши Накамото аттуу бир адам эсептелет, аны эч ким эч качан көргөн эмес. Блокчейн менен биткоиндин жаратуучулары болуп, адамдардын топтору же кээ бир өлкөлөрдүн атайын кызматтары саналат деген пикирлер бар. Криптовалюталар дүйнөнүн борбордук банктарына толук атаандаш боло алышат, анткени алардын пайда болушу менен борбордук банктар акча чыгаруудагы монополиясын жоготуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан бир нече жыл мурун дүйнөнүн бир катар борбордук банктары блокчейн боюнча мамлекеттик санариптик акча долбоорлорун ишке киргизди. Блокчейндин биздин жашообузда кеңири тамырларын жайышы менен бирге бир нече жылдан кийин дүйнөдөгү дээрлик бардык документ айлануу электрондук болуп калышынан эч күмөн жок. Tesla электроунаалары. Электроунасын жасоонун алгачкы аракеттери 19-кылымга таандык, бирок иш жүзүндө биринчи электроунаалары 20-кылымдын 20-жылдардын аягында пайда болгон. Tesla Motors ишканасынын коммерциялык ийгилиги долбоордун авторлорунун бири Илон Масктын ысымы менен байланыштуу. Ал массалык колдонуу үчүн электроунааларын түзүү боюнча бул кооптуу долбоорго жеке өзү $6,5 миллион акчасын салган. Tesla Motors бир гана электромобилдерди чыгаруу менен чектелбестен, ошондой эле атайын алар үчүн заряддоо станцияларын куруп, андан тышкары дилердик тармактан баш тартып, өз алдынча өзүнүн электроунаалары үчүн чекене сатуу тармагын түзгөн жана алардын баасын төмөндөтүшкөн. TikTok 2016-жылы Кытайлык ByteDance компаниясы кыска видеолорду көрүү жана түзүү үчүн Douyin мобилдик тиркемесин ишке киргизген. Бул тиркеме менен Кытайдын эбегейсиз рыногун каптап, ByteDance компаниясы 2018-жылы TikTok аталышы менен тиркеменин эл аралык версиясын чыгарды. TikTok ар бир колдонуучуга сунуш түзүү үчүн жасалма интеллектти колдонот. 18 жаштан жогорку колдонуучуларга анын каалоосуна жана тиркемедеги мурунку аракеттерине жараша, мурунку аракеттердин анализинин негизинде бул же тигил контентти сунуштайт. TikTok өз колдонуучуларын кубантуу үчүн ишин ийгиликтүү улантууда жана бул ошол эле учурда TikToктун жайылуусу менен мобилдик тиркеме чындыгында бирөөнүн менчиги болуп саналган жасалма интеллект сизге контент тандоону мажбурлап, ошону менен бирге убакытты үнөмдөө үчүн тандоо эркиндигиңизди чектеп, интернетке диктатура келиши мүмкүн деп эсептеген айрым эксперттердин чочулоосуна алып келүүдө. Бирок бүткүл дүйнө жана өзгөчө өкмөт Америкалык 5 технологиялык гиганттын көрсөтмөлөрүнөн, агрессивдүү жарнамадан жана алардын жаңы продукттарынын айланасындагы көп учурда ыгы жок кызуучулардан чарчаган жокпу? Ушул жана башка ири корпорациялардын продукцияларына болгон суроо талапка караганда, массалык керектөөчү технологиялык корпорациялардын буйруктарынан тажабастан, тескерисинче андан ырахат алууну улантууда. А сен дүйнөнү өзгөрткөн дагы кандай технологиялык ачылыштарды билесиң? Комментарийге жаз. Көрүшкөнчө.